إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى sansız şükürçülük bolsun, Peygamber Muhammed aleyhisselam'a salavat jana salamlar bolsun. Tatnaqay jaz yağmurlar baştaldı. Xuday Taala şunu berekeli жылдардан kılgan bolsun. Kıyamat gününe çeyinki yaşaşыбызda bарын berekeli kılgan bolsun. Ötkende biz akıldılık boyunca ötüp kelatkanbız. Akıl bayağı negizi 4 bölünöt. Adib, arib, labib, aqi. Adib tarbiyalı, arib, zirek, labib, görөгөч. Anan akırkısı, en sonkusu aqil, akılı orunda olgun. Akıl çeçen dep koyat bularda. Mına ошондой 4-ünün birösünde girişibиз керек экен. 5-сinde girбей эле коет. 5-си бул булардын арасына girбей калат деген сөз да. Ошондой болуп калат. Ал эми бул көп китеп окуу менен, эгер көп китеп окуй албасак, көп китеп окуган даанакер, сөзүн иреттеп, канап сүйлөгөн инсандар болот эмеспи? Ошол менен көбүрөөк баарлашыбыз керек экен, кулак салганды үйрөнүш керек экен. Ошон үчүн айтып атпайбы, же аалым болгула, же аалымдан таалим алуучу болгула. Экөөнү тең эптей албасак, анда кулак салуучулардан болушубуз керек экен. Кулак салып, угуп, билесиздерби, айылдарда, бага жаш кездерде жашы 80-ге, 90-га чыккан бапайган сонун аксакалдар санжыра тарыхтарды тимеле чурултуп, тамак жегендери да сонун, тамактарды улам кичинеден жеп коюшуп, анан сөздү тимеле бүтпөс экен, дагы уланса экен деп коюп, кулаң салып отура бересиң. 80-ге, 90-га чыккан карыялар. Батасын дем айтпай эле коңуз эми. Батаны да тимеле чурултуп, сонун кылып бата берет. Жаттама баян эмес, бата эмес. Жүрөгүнөн чыгарып туруп, сонун кылып баталарды берчү. Мына ошондой карыяларыбыз дагы деле жок эмес. Көп китеп окусак, тарыхый китептерди окусак, ата-бабалардан келаткан ушундай алып сөздөр бар. Аталар айткан алып сөздөр деген сонун нерселерибиз бар да, ошолорду окусак эле даанакер инсандарга айланып калат экенбиз. Такыр аларды да эптей албасак, калыстыкка калыптанышыбыз керек экен. Мейли жөөт менен христиан менен бир мусулман талашып калса, бир сөздү, акыйкат сөз кандай болот деп. Мусулман ойлойт, бул меники туура деп. Христиан ойлойт, бул меники туура деп. Ошо кезде кичине мусулманга жан тартып кое берейин деп мында тарткан болбойт экен. Мусулман менен мусулман тартышын кылчак эле коюңуз. Мусулман менен христиан айталы бир акыйкат сөздү талашып тартышып калды. Сиз калыс сөзүңүздү айтып коюңуз десе, сиз ошол жерден тайбай, жазбай эмне кылышыңыз керек экен? Калыс сөздү айтканга даяр болушубуз керек экен. Ошондон биз эмне болобуз? Кудай буйруса, улгайган кезде чал эмес, карыя деген атка конот экенбиз. Баланча карыяны чакырыңыздар деп. Анан калыс сөзүбүздү айтпай, жакындыгына, кудалыгына, же бир бирдемесине карап тартып кое турган болсок, анан баа чалчыган чал деген атка конот экенбиз. Ошондон Кудай сактасын. Азыр ал боюнча да биз эмне кылабыз? Айтып өтөбүз. Умар радыйаллаху анху менен Али радыйаллаху анху окуялар бар ушул боюнча. Эми аятта киришели анда. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде мындай дейт. Али Имран сүрөсүнүн 191 аятында. Бисмиллахир-рахманир-рахим. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Allah Taala'nı zikir kılıp estešet kaçan basıp жүрүп деле, отуруп деле, капталдап жатып алса деле, дайыма эмне болот? Оозунда келмеси болот дептир. Оозунда келмеси, ла илаха иллаллах, астагфируллах деген келмелерди көп чалат. Жана тоо таштарды карап ой жүгүртөт дептир да. Мынтип, кээде бири-бирибиздин байлыгыбызды карап, бири-бирибиздин жашообузду карап ой жүгүртүп калып атпайбызбы? Бул дагы эгерде тиешеси жок болсо, эч кандай бир нерсе муктаждык болбогондон кийин сиздин кызыңызга кудау түшүп келип атса, анда бала ким экенин бир байкап коеюн деп, булар кимдер экен деп ой жүгүртүп карасаңыз болот. Анан жок,
Еш қандай тиешесі деле жок. Же анын кызын келин кылып алайын деп. Сыртынан караш керек да өзү. Шариатта деле ошондой. Биринчи кыз баланы сиздин балаңыз толук жактырып бүтмөйүнчө эч качан барып куда түшпөш керек. Анткени сиздин балаңыз ал кызды жактырбай калышы мүмкүн. Ал кыз жактырып калышы мүмкүн. Ошо кезде кызга катуу тийип калат экен. Жок, биздин балабызга жакпай калыптыр. Кээ бир ушундай адамдар болот экен. Мал карагансып эле. Сенде кыз бар экен, биздин баланы сүйлөштүрүп келели деп эле. Кирип барат экен, кадимкидей эле. Макул анда деп анан тигиде көңүл адам жүзү ысык да, макул деп тааныштырат. Тааныштыргандан биздин балабызга жакпай калыптыр деп. Асмандан түштү ал. Туура эмес да ошол. Ошондуктан кызды сыртынан караш керек. Сыртынан териштирип, бүтүп, ата тегин баарын териштирип, бүтүп, иликтеп, жиликтеп бүткөндөн кийин бала болду, мен ушул кызды алганга даярмын дегенден кийин анан кийин жолуктуруш керек. Асаду заужайн фил алам деген китепте келет ушул маселе. Ошондон анан кийин кыз жактырбай койсо деле, бала деле капа болот. Бирок кыз сынгандай сынбайт да. Бул товар эмес да, бул мага үй эмес да. Бул алабыз албайбыз деп коюп, ар ким келип көрүп кете бергидей. Кызын да баркы кетет, шагы да сынат. Ошо үчүн эң негизгиси сыртынан жактырып бүткөндөн кийин анан эми кызыбыз менен сүйлөшүп көрөлү, байкап көрөлү деп шариатта деле ошондой баланча сени сурап атат. Мына көрсөң болот, моундай экен, бул мындай экен деп убакыт сааты келгенде. Бул да эмне болот экен? Данакерлик. Мына сабаун тафсирлерде келип атат. Акана фи асвaqihim ва a'malihim. Чыныгы мусулмандар ушундай болот. Базарларда жүрөбү, жумуштарда жүрөбү, дайыма Кудайды эстеп жүрөт. Мына ушул да акылдуулук экен. Алла Таала эстеп, мына кыямат күнү жүзүмө нур бере турган иш жасап атамбы, же жүзүмдү карайта турган иш жасап атамбы деп ар бир адам өзүн не берет экен, суроо берет экен. 5 күндүк дүйнөдө татыктуу өмүр сүрүп, татыктуу жашап өтүп кеткен жакшы экен. Эртеңки күнү кимдин баласы азыр башталды кайра. Баланча жерден үйлөнгөн атам десе, ал ким экен дейт. Уурусу ким экен? Ата теги ким экен? Ким болуш элде мындай наалат албаган адам үй бүлө экен. Териштирип барып турандан кийин баш кошкондор башталды кайра. Ошо үчүн ушул жагында сөзсүз түрдө эске алышыбыз керек. Ханафи мазхабында да ушундай. Мисалы, бир атасы мусулман эркек, эки атасы мусулман кызга тең эмес дейт. Көрбөйсүздөр, бул ген аркылуу келет экен да, бул мусулманчылык, имандуулук делечи. Карабайсыздарбы? Бул биздин сөз эмес. Ханафи мазхабы фикх китептеринде баарында ушундай. Бир атасы мусулман эркек бала, эки атасы мусулман, эки атасынан бери. Мурда башка динде болгон дейли айталы. Анын атасы, анан чоң атасы ислам динин карманып келген. Ошонун кызына тең эмес дейт. Көрсө бул сөйөктөн сөйөккө, кандан канга дагы эмне болот экен? Ген аркылуу өтөт. Бул мусулманчылык жагы. Ал эми берки адамгерчилик жагы, меймандостугу, же тескерисинче эч кимдин үйүнө барбайт дагы, анын үйүнө эч кимди, өзүнүн үйүнө эч кимди келтирбейт дагы. Ал маселелер өзүнчө. Көрсөтөр, ошондуктан бизде жакшы сөз бар, айнанайын. Бир пияла чай ичип, сыйлаша турган жерден куда күтөлү, бала. Жакшылап карап, анан чайлаша турган куда бололу. Анан келип алып, анан бири-бирибизди 5-6 жылда бир көрүшүп кое турган андай куданын кереги жок бизге деп сураган ошондон экен. Бир жамандыкта, бир жакшылыкта чогуу турган болсо, бул дагы чоң дөөлөт, чоң неамат экен да. Мына пайгамбар Мухаммад алейхиссалам дүйнөдөн өткөндө да сахабалардын баары жыйналган. Ким жуйт деп, Али радhiyallahu anhu жууту күйөө баласы. Чоң энеси өтүп кетти пайгамбарыбыздын. Ким коет, койбойт, ким телебейт болгон, ошондо да өзү барды. Я Фатима, Фатима эне деп айткан. Чоң энеси деме. Өзүнүн бир тууган чоң энеси эмес, атасынын жеңеси болот. Ошону эмне дейт? Эне дейт. Жаткан жериңиз жайлуу болсун деп. Ошол жерден бата кылат го. Мына ушундай деген. Ошондой жерлерде дагы кудалардын, тууган туушкандардын орду эмне болот экен? Билинет экен. Эми кийинки аятта айтат. Анан ошол асман жерлер жаратылыштарына карап да мынтет экен. Ма халакта хада батила. Кудай Таала муну жөндөн жараткан жок. Бизге кызмат кылыш үчүн жаратыптыр деп. Кудайдын жаратканын кара деп. Айтып атабыз го, арабтар
Биз жака туризмге же башка илимий иштер менен, даават иштери менен келе турган болсо, биздин Суу Самырдагы, Коктуголоттогу, мына Кара-Балтанын жогору жагындагы, Аларчадагы агып аткан сууларды көрүп, нарын дарайларын көрүп алып, биз келатканда эле агызып коюп, анан биз кетип атканда кайра жаап коесуңарбы кандай деп сураган арабтар толтура. Анан айтабыз, бул жыл 12 жай агат, тынбайт бул суу. Кудай Таала ушинтип берип койгон бизге. Ошондойбу деп таң калып атат. Көрбөйсүзбү? Ошондуктан биздин ата-бабаларга өмүр бою бата тилек кылып өткөнгө биз милдеттүүбүз. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам сахих хадисте, сахих хадистерде, туп-туура хадистерде келгендей, «Валадун салихун яд'у лаху» дейт го. Артынан бата тилеп турган урпактарды калтырган болсо, агып туруп барып тура турган соо ушул дейт. Ошондуктан биз ата-бабаларыбызга күнү-түнү бата кылсак да эмне болот экен? Аз болот, аз. Дайыма бата тилек кылышыбыз керек. Өлдү кетти бүт дагы бата кылбайбыз деген туура эмес. Анда муну сахих хадиске каршы келген болобуз. Сахих хадисте келип атат. Яд'у лаху, артынан дуа кылып турат. Бир имараттарды куруп койсоңуз, мектептерди, жол көпүрөлөрү салып койсок дагы Кудай үчүн деп. Ошол эмне болот экен? Агып барып тура берүүчү сооп болот экен. Акылдуу инсандар ушундай болот экен, ахиреттин абат кылат экен бул дүйнөдө эле. Кантип жакшы мекемелерди, жакшы иш-чараларды жасап, кийинки урпактарга калтырып коет экен. Өтүп баратканда дагы жылмайып, курсан болуп, кубанып, жайдары абалда өтө турган абалга барат экен да ошондой. Эмне үчүн артын карайт экен, мен артта келаткан муундарга эмне кыла алдым деген суроону бериш керек экен, эгерде мүмкүнчүлүк болуп калса. Эми кийинки аятта дагы айтат, Анкабут сүрөсүндө бисмиллахир-рахманир-рахим. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Lut кому кандай болуп талкаланган, чектен чыкканда, Нух алейхиссалам убагында кемеге түшкүлө дегенде кандай тентектикти кылды. Керек болсо Нух алейхиссалам өзүнүн балдары моюнсунбай койду Нух алейхиссаламга. Балам кел, кайыкка түш, кемеге түш. Буга түшпөсөң суу басат, жердин бетин бир да кургак жер калбайт. Баат өйдө жактан да жамгыр жайт, астынан да суу чыгат. Чөлдө каяктагы суу, кагараган чөлдө суу болмок беле деп тескериленип туруп алат. Андай эле болбой берсе мен тоонун башына чыгып кетем дейт. Бир баласы айтат, мен идиш жасап алам, суунун бетинде калкып жүрө берем дейт. Андай болбойт. Кел балам кайыкка түшө бер десе, түшпөй коет да, карабайсызбы? Ошонун азабы эмне болду? Тил албаган азабы. Анан сууга чөмүлүп жок болушту. Ошого окшогон мисалдарды биз Куранда көп келтиребиз. Ушуга бир гана акылдуулар гана ой жүгүртө алат дептир. Куранда ачык аят. Ошол үчүн адабий китептерди ким көп окуган болсо, тарыхый китептерди ким окуган болсо, санжыраларга маани берип, кимдин атасы ким болот ушундайга ой жүгүрткөн инсандар болбосо, калгандары эч качан Курандагы айтылган сонун эрежелерге эч ким көңүл бурбайт экен. Мисалы, санжыраны сүйбөгөн адам пайгамбардын санжырасын эч качан Ибрахим алейхиссаламга чейинки 20 канча атасын эмне кылбайт экен? Сүрүштүрүп олтурбайт экен. Неме атасы Абдулла болгон, анан барып туруп Исмаил алейхиссаламдан кийин анан Ибрахим алейхиссаламды кылып болду. Бүттү. Себеби өзү санжырага кызыкпагандыктан. Эгерде санжыранын аябай мындай кызыккан адам болсоңуз, атасын айтып, Абдулла, анын атасы Абдулмуталип, анан кетип Абдуманаф тиги деп барып туруп, анан эң акырында эмне кыласыз? Ибрахим алейхиссаламга барып такайсыз. Бул кызык экен да. Мына бүгүнкү күндө да барсаңыздар, мен Умар ибн Хаттабтын урпагынамын, мен Азирети Усмандын урпагынамын, мен Али радияллаху урпагынамын деп бүгүнкү күнгө чейин өздөрүнүн санжырасын билет. Ошол үчүн тарыхыңды таңганың тамырсыз болуп калган деп. Баары бир канын кубалайт экен да. Дээринде бузук болсо, канчалык оңол болсун, башка илимди албасын, танттык илим сөрөй болуп чыгат экен. Каерде сүйлөш керек, билбейт экен. Ошол үчүн эстүүлүк деген бул такыр башка экен да. Акылдуулук. Дээринде акылдуу болсо, бул абдан жакшы экен. Каерде сүйлөш керек, каерде сүйлөбөй угуш керек, каерде сүйлөшүш керек. Ушунун баарын ажыратат экен. Ошого салаваттуу, оор басыруктуу, жакшы урпактарды калтырсак деп Кудайдан тилешибиз керек. Эми Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам имам Тирмизи, имам Абу Дауд риваят кылган хадисте мындай дейт: "Ла тахталифу фатахталифу кулубакум." Мына намазда турганда дагы биз ирети менен турат экенбиз. Оң жакка карап түздөлөт экенбиз. Кайчы турушта нары бери ойкы-кыйкы болуп турбагыла, түп-түз болуп тургула.
Антпесе жүрөгүңөр да кыйшайып калат, бири-бириңе көз карашыңар деп берди. Мында капталлап салып калат го, баягы капталын салып, сүйлөшүп келбей бияка карап, ошонун бардыгы ушу намаздын сабынан башталат экен. Ошон үчүн бул намаз окугандарга тиешелүү. Ким намаз окуйбузбу? Демек, оң жакка карап эмне кылат экенбиз? Түп-түз болуп түзөлөт экенбиз. Анан экинчи сап, үчүнчү сап ушинтип түзөлүп кете берет экенбиз. Пайгамбар эмне деди? Сап тартканда түп-түз тарткыла. Эгер ойкы кайкы тура турган болсоңор, көкүрөгүңөрдө бири-бириңерге болгон көз карашыңарда эмне болот? Ойкы кайкы болуп баштайт деп. Ошондуктан намаз деле бир болбой, намаз бүткөндөн деле, намазга чейин деле ассаламу алейкум ва алейкум ассалам деп бири-бирибиз менен жүрөгүбүз менен, ыхласыбыз менен учурашканга аракет кылышыбыз керек. Карабайсыздарбы? Баарыбыз окуган намазыбыз бир. Тигичи, булчу деп бөлүнбөй эмне кылыш керек экен? Келмебиз бир. Ла илаха илlalloh Мухаммад расулуллах. Бүттү. Кыбланы карап намаз окуйбуз. Баардыгыбыз деле 1,5 жума окуйбуз. Туура ушундай да. Бөлөк убакытта окубайт жума. Ушу 1,5 деле окуйбуз кадимкидей эле. Багымдат деле баягы күн чыкканга чейин окулат кадимкидей. Кимдир бирөө бөлөк убакытта, кимдир бирөө күн чыккандан кийин андай эмес да, баары эле бир убакыт. Кураныбыз бирөө эле, хадисибиз бирөө эле, бара турган бейишибиз да бирөө эле экен. Демек бөлүнө турган эмне экен? Эчтеке жок. Өзү деле убакыт аз эле. Өткөндө да Али радиянын сөзүн айтып бердик го. Адамдын 60 жыл жашай турган боло турган болсо, 15 жылы уйку түндөр менен кетип калат. Дагы анын жарымы 15 жылы 30 жыл калды да. Анын жарымы 15 жылы балалык кыял менен, бала кездик менен, оюн зоок менен эле эмне болуп кетет? Бала деген ойнойт, эшикке чыгат, кайра кирет, ойнойт, антет метет. Анын 15 жыл ошо менен өтүп кетет дейт. Ошондо канча жыл калды? Да 15 жыл калды. 15 жылдын калганы 5 жылын айтат. 5 жылы максат коюп, план коюп отуруп өтүп кетет экен. Ал калппы? Мынакей университетке тапшырыңыз, очныйга. 5 жыл окуп жүрүп өтүп кетесиз. Кудай буйруса, мына биринчи курсту мына ийгиликтүү тапшырып алдым, экинчи курс, үчүнчү курс, анан ниет кыласыз. Кудай буйруса, мына жерге барып иштеп, элге кызмат кылсам, митсем, антсем деп отуруп 5 жылыңыз кетти, Аллаху акбар. Ошентип канча жылыңыз? 10 эле жылыңыз калды. 10 жылды эмне кылат десе, 10 жылды оору сыркоо менен өткөрүп эткенбиз. 40тан кийин башталат экен, ассаламу алейкум деп давленияныз башталат. Анан дагы дабырдемкеси, анан дабырдемкеси, анан белим, анан башым, анан кокуйм мындайым, анан мен мүнөз ичип калдым деп. Баягындай диета дегенде мүнөз деп коюп турбайбы? Мүнөз тамак ичип калдым, азыр мен аны иче албайм, муну иче албайм деп оору сыркоо менен өтүп кетет. Ошентип 60 жыл Аллаху акбар депти да. Бул ким айткан? Али радияллаху анху. Демек, убакыт ошондой кыска болгондон кийин татыктуу эркек болуп төрөлгөн соң эркекче жашап, аял болгон соң аялдай болуп бир жароокер, айкөл, мээрбан, сону төгүлгөн, шагылган, сону эне болуп өчүш керек экен кыздарыбыз. Барганда эле барып туруп мындай өзүң мүнөзүң көрсөтүп кой, кыр көрсөтсө андан өткөрүп, кыр көрсөт эмес, 3-4 бала болгончо леппай деп кызматыңды кыла бер кызым. Анан 3-4 бала болгондон кийин ыхлас менен кызмат кыла берсең, баары айланып сага байланат бүт баары деп кыздарыбызга үйрөтүшүбүз керек экен. Уш баягы ас менебиздин айткан кеңештери, ушуну унутпайлы. Күйөөңө сен жер болгун, күйөөң сага асман болот. Күйөөңө сен күн катары кызмат кыл, күйөөң сага кул катары кызмат кылат. Күйөөңө сен бешик болгун, күйөөң сага бешиктин туткасы болот. Бул ошо үй бүлөңдүн. Бешик билесиздер, ыйлап аткан баланы мемире туктатып коет. Ошол үйдү тынчтыкка бөлөгөндө аял экен, чырга айландырып салгандагы ким экен? Аял экен. Анан акырында айтыптыр, кызым, ас менебиз. Кызыбызга айтышыбыз керек, ас менебиздин сөзү бул. Биздин кызыбыздын үйүнөн, жашаган үйдөн жагымсыз жыттар жана жагымсыз сөздөр эч качан ошол кызыбыз тараптан угулбаш керек экен. Ана мен келиним ыйман болсун деп тилей берет экенбиз. Биринчи өзүбүздүн кызыбызды тилейли, тарбиялап өстүрөлү, анан тилейли, анан жарашат. Өзүбүздүн кызыбызды ажаан кылып, башкача кылып тарбиялап алып туруп, ана мага ыймандуу келин келсе экен деген, болбойт да. Окшош эле да. Ошон үчүн биз бирөөнүн келин, биздин колубузда келин, бирөөнүн кызы. Биздин кызыбыз Кудай буйруса келечектеги бирөөнүн келини. Мына ошондуктан татыктуу таалим тарбия бергенге эмне кылалы? Үйрөтөлү. Ойку кайкы жерге эмес, өзүнүн теңин таап бериш керек экен. Ошон үчүн Хасан радияллаху анху эмне деген? Кудайдан чындап корккон таква балага бергиле деген. 5 мал намазды кимде болсун окуп кое берет экен, сүрөт үчүн делечи, кээде. Жан дүйнөсү кандай, бул бир Кудай билет. Ошон үчүн пайгамбар эмне деген? Ат-таква хахуна, таквалык мына жүрөктө деген экен да. Ошон үчүн мына жүрөк ыйман менен, таквалык менен сугарылган болсо, атасы келип туруп, балам эми анча-мынча эчтек болбойт эми. Кошунанын алмасынан алып келем балдарга берип кое бер десе, жок ата дейт экен да.
кошунадан өзүнөн сурап албасак же сатып албасак арам болот, бирөөнүн акысын жегенге болбойт. Кыскасы сон экен да бул. Неге? Таква бала кызыңарды сүйүп жашайт, эгер сүйбөсө эч качан таштап кетпейт дептир. Өмүр бою жашайт. Бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Үйлөнөт, эртеси ажырашып кетип атат. Үйлөнөт, эртеси 10 бала үйлөнсө, 7-8 ажырашып атат. Эмне үчүн? Өзүн билен менен үйлөнүп, өзүн билен менен турмуш улагандыктан. Ошондуктан Хидая китебинде келет, эч бир ата-эне кызына жаман жолдош, баласына жаман түгөйдү таап бербейт. Ата-эне деле бизде болуп бала кезде жүргөн алар деле. Кызынын деңгээлин, баласынын деңгээлин билет экен ар бир ата-эне. Мен тети келинди алсам болот, келин кылып. Анткени балам экөө тең болуп жашайт. Деңгээли да бирдей деп. Ана тет асманда деңгээл өйдө бир бийик кызды жөнөкөй билимден артта калган балаңызга алып берип койсоңуз, эртеңки күнү темасы окшошпой, эркек арданат экен. Акырында айтат, башың жетпегенде мен айтканды кыла берди деп коюшу мүмкүн да. Болду анан кор болот ошондо. Ошондон Кудай сактасын. Эми Умар ибн Хаттаб мындай дейт. Сонун сөз айткан, акылдуулук боюнча. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس العاقل من يعرف الخير من الشر ولكنه الذي يعرف خير الشرين. Акылдуу деп кимди айтабыз? Жамандан жакшыны ажыратканда эмес. Аны ким болсун ажыратат экен. Эки жамандын жакшыраагын ажырата билген адамды айтабыз дептир. Ушундай акмак кошунаңыз бар. Мындай эле бурсаңыз, сизге жамандык эле калап турат, проблема жарата берет. Болбогон нерсени көбүртүп, жабыртып, мисал балаңыз итин кичине кубалап койсо, итиң таш, мен сенин балаң итимди кубалап күндө жанын койбойт деп, ушундай көрктөндүрөт да, дагы мындай кылыпчы. Болбосо бир жолу кет деп койгон мындай. Бөттү кетишке, мындай аябай жамандайт. Ошондой 3 кошунаңыз бар, мисалы. Ошо үчөө тең жаман. Анан экөө унчукпаган жаман. Сөз да сүйлөбөйт, мунасага да келбейт, бирок бирөө бар, сиздин көзүңүзчө жадырап жайнап калат. Сиз кеткенден баштайт. Сиз келип калса жадырап жайнап калат. Эмне кылат экен? Тетиги экөөнө караганда мына сүйлөшөт. Ушу менен кичине сүйлөшөйүнчү да, анан сүйлөшүп, диалогко барып, эптеп жакшы жакка тартат экенсиз да. Эки сүйлөбөгөн жаман адамга караганда, сүйлөгөн жаман адам болсо да ушу менен кичине мунасага келейинчи деп. Анткени сөздө сыйкыр бар дейт го. Жакшы сөз сүйлөсөк, жан эргитет да. Жаман сөз сүйлөсөң не дейт? Жан кейитет деген сөз бар. Жакшы сөз сүйлөп отуруп, секин. Көрдүңбү? Баарын эле жаман, булардын баары бүтүп калган. Начар кошуна деген ушундай айтат да, дебей эмне кылат экенбиз? Кичине болсо да жакшыраагын бери көздөп тартат экенбиз. Намазда деле ошондой. Бүт кийимиңиз нажас болуп калса, кичине тазараак кайсы кийимиңиз бар? Ошону кийип алып окудурпайбы? Жылаңач окугандан көрөп. Жип жылаңач, дыр жылаңач окугандан көрөп, кичине болсо да тазараак бир кийимиң барбы? Ошону кийип оку дейт. Таптагыр нажас кийим менен окугандан көрөп деп. Мына шарият ушундай. Кичине болсо да беререк. Эми Айша энебиз мынтип айткан экен. Кимге Кудай Таалам акыл берген болсо, демек ал ийгиликке жетиптир дейт. Мына акылдуулук шарт. Бул генден келет болгону. Айттык го жана. Ата-эне көп китеп окуган болсо, энелерге, кыздарыбызга көп үйрөтөлү. Өзгөчө кош бойлуу болгон кезде Куранды көп окусун. Мына Египетте бүгүнкү күндө Кориятул Курра, карылардын айылы деген аттары бар. Эли карапайым эле. Биздикинен да карапайым. Бирок карылар аябай көп чыгат. 8 жаш, 9 жаш, 10 жаш, 12 жаштан деле каар боло берет. Ошентип каар көп чыккандыктан мунун айылы эмне деген? Карылардын айылы деген аттары бар. Айылы бар ошондой. Египетте. Эмне үчүн? Энелери кош бойлгон кезде Куранды көп окугандыктан. А биздин энелер эмне кылып атат? Бошогондо YouTube, Telegram, Instagram, WhatsApp, Google баары. Ошон үчүн биздин балдар Google'дашып, Instagram'дашып, Telegram'дашып, дагы эмне бар? WhatsApp'дашып, YouTube'дашып, Google'дашып төрөлүп атат. 3-4 жаш балаңыз Play Market'те эмнени каалайт, ошону көчүрүп алат өзүнө. Оюндардын түрүн. Мына оюн керек, бул оюн керек деп. Болбосо сүйлөй албайт, жаза албайт. Бытыр бирдемен сүйлөйт, ошонусу чыгат бери көздөй. Анан көчүрүп алат. Эмне үчүн биздин келин кыздар ошо менен көп алектенгендиктен. Өзгөчө бөлө убакыт окуй бер. Жок дегенде сен мейли YouTube, WhatsApp'ка берилип калсың. Жок дегенде балдарыбыз окумуштуу болсун. Кош бойлуу кезде Алланын ыраазы үчүн Куран көп окучу, адабий китептерди көп окучу десеңиз, анткени өзү сөз байлыгы күчтүү болбосо, Курандын ичиндеги толтура сонун жазылган маани маңыздуу сөздөргө ой жүгүртө албайт экенбиз. Эгерде сөз байлыгыбыз күчтүү болсо, үчтү төрүздөп макалдарды жатка билсек, анан не бир сонун сөздөр бар, ой жүгүрткөндү билет экенбиз. Эми Абдулла ибн Мубарак
Мубарак деген өтө таква киши болгон, билесиздер. Ба жүзүм алып кел дегенде айтпады беле кожоюнуна. Эң сонун кооз жүзүм алып келди, жакшы жүзүм алып келди, жакшы жалтыраган, чоң сонун жүзүмдү алып келет. Алып келип жесе эле ачуу болуп калат го. Ээси айтат, мен сага жакшы жүзүм алып келди дебедим беле. Анан кандай жүзүм алып келдиң? Ачуу го десе, даамы мен каяктан билейин деп атпайбы? Мубарак. Рахматуллахи. Сен кандай билбейсиң? Канча жылдан бери менин жүзүмдү карап жүрөсүң десе, мен сиз айткансыз жүзүмдү кара дегенсиз. Бура же деп айткан жоксуз дейт. Эгерде жеп дагы карап да жүрө бер десең, анда жеп дагы кайсы жүзүм кандай экенин мен баарын айтып бермекмин мен сизге дейт. Мени жөн эле кара деп айткансыз дейт. Мана ушунда таква киши. Ошонун баласы Абдулла. Дон суроо бериптир бирөө. Ошо менен сөзүбүздү жыйынтыктайбыз. Эмне дейт? Ма хайру ма у'тия ар-рajul. Адам баласына берилген жакшылык нерселер бар. Ошолордун ичинен эң жакшы нерсе кайсы десе, гаризату ақлин. Мындай табигый акыл дептир. Төрөлгөндө акылдуу болуп төрөлгөндөр. Төрөлгөндө кичинекей акыл болуп калса, бул болбойт экен да. Муну эки түр мисал келтиреличи. Бүгүнкү сотканын тили менен. Сиздин гигаңыз, флешкаңыз эки эле гигалык болсо, эмне болот? Эчтеке болбойт да. Кээ бир адамдардыкы 100-дүк болот экен, кээ бир адамдардыкы 1000-дүк болот экен, кээ бир адамдардын гигасы эмне болот экен? Миллиарддык болот экен. Батпайт ал Кыргызстанга. Орта Азияга кеп кеңеш берип, жол көрсөтүп койгонго таланты жетиши мүмкүн. Мисалы, Жусуп Баласагын атабыздын ырын али күнгө чейин түшүнө албай атабыз го, жаштар кээ бирлерибиз. Көп китеп окубагандыктан. Жусуп Баласагын бабабыз эмне кылып койгон? Куран хадистерди ырсап менен батырып жазып салган. Ушунчалык кыйын кишилер болгон. Ошон үчүн айтканда күйгөн эле жок дегенде Толубайда сынчы, Токтогулдай ырчы болчу деп койгон да. Анан түшүнөсүң бир текени депчи. Ушунда акылдуу адамдар болгон. Эми экинчи да бир мисал. 200 грамм кидиш болсо кээ бирники. Тынч океанына суссаңыз деле ошо 200 граммды сузуп аласыз. Агып аткан арыктагы суудан суссаңыз деле баягы эле 200 грамм суу эмне болот? Батат, башка суу батпайт. Ошондуктан Кудай Таалам кээ бир адамга жараткан деле акылы эмне кылат экен? Кенен кылып жаратат. Бул эң чоң байлык экен. Акчаңыздан да, байлыгыңыздан да бардыгынан өйдө турган бул акыл. Кудай Таалам берген. Ал үчүн эне ата жеген ичкенин көзөмөлдөш керек. Биринчиси ошентип айткан экен. Экинчи да суроо бериптир. Эгерде ошондой акыл болбой калса эмне болот дептир. Эми баарланды болуп төрөлө бербейт да. Миллиард гигалык болуп төрөлө бербейт да, ар кимибиз. Ар кандай болуп төрөлөбүз. Анда эмне болот десе, экинчи суроосу. Адабун хасанун, жогорку маданияттуу, тарбиялуу инсан бол дептир. Экинчиси. Жанагы суроо берген дагы бизге окшогон бирөөбүзгө окшогон тажал окшойт. Да үчүнчү суроо берет экен. Эгерде жогорку маданияттуу инсан болбой калса, анда эмне кылыш керек? Десе, ахун салихун ясташируху. Мыкты инсан бол, сенден адамдар баш айланып калганда кеңеш сурайт турган. Ошого кеңеш бере турганга жара дептир да, бирөөгө кеңеш бергенге. Жок дегенде. Көрдүңүзбү? Бул үчүнчүсү. Ошентип кеп кеңеш бергенге да жарабай турган болуп калсак, анда эмне болот дептир. Караңыз, улам берип атат суроону. Кызык аз башталат. Сумтун тавилун. Унчукпай бир саамга чейин негизи эле көп сүйлөбө дептир да. Кайсы бир дамыл айтканда шакирттин айтып коет дейт. Чоо экен да. Товарный вид келишкен кишкене. Анан айтат экен да. Сен окуучусуна айтат экен. Баланча, элдин көзүнчө сүйлөбө дейт экен да. Ошо товарный видин көрсөтүп эле тура бер бакыйып эле дептир да. Десе, сен кокус сүйлөй турган болсоң, ким экениң билинип калат дептир да. Көрсөңүз? Бая молдонун ким экени бысмылласынан дайын дейт го. Кыргыздар ушинтип айтат. Молдонун ким экени бысмылласынан дайын деп. Ушу сүйлөй турган сөздөн билинип калат экен. Бул бир эле мага окшогон молдого эмес, негизи жалпы эле тиешелүү бул нерсе. Айтыптыр да. Эгерде унчукпай да жүрө албаса, шадараңда беле бирдекени сүйлөп, бөйрөктөн ширак чыгарыш болуп калса эмне болот дептир да. Мындайча айтканда. Десе, маутун ажылын срочно өлүп калган жакшы дептир да. Көрсөңүздөр, ошондуктан бирөөгө зыян бербешибиз керек экен, же пайда келтиришибиз керек. Пайда келтире албайбызбы, зыян тийгизбейли. Мына бул дагы акылдуулук. Кудай буйруса, 3-чү этабын кийинки жумада акылдуулук боюнча дагы улантабыз. Амин. Аллахумма анфa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una ya rabbal alamin. Жалалеттин ар-Руми рахматуллахи алейхи айткандай, кандай болсоң ошондой көрүн. Кандай көрүнүп турсаңыз, жадырап жайнап.
жан дүйнөңүз ошондой жадырап жайнап турсун дептир. Аны сыңары сүйлөгөн сөзүбүз, кылган ишибизге дал келген болсун. Алдыңкы кол үстүнкү колдон жакшы дегендей, ушул жерде отурган баарыбызды Кудай Таалам үстүнкү колдордон болуп, кайрымдуулук кылган колдордон бололу. Районубуз, областыбызда ошондой алдыңкы үстүнкү колдордон болсун. Жана мамлекетибизде калган мамлекеттердин салыштырмалуу үстүнкү колдон болуп, билим жагынан да, илим жагынан дагы, жана экономика жана башка жактарынан дагы үлгүлүү мамлекеттерден болушун Кудай Таалам насип кылган болсун. Ушу мамлекетибиздин дагы мамлекет болуп түптөлүп келишине себепкер болгон, канын жанын төгүп кеткен ата-бабаларыбызга да Кудай Таалам өзү разы болгон болсун. Ва саллаллаху таала Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин би рахматика. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.